Чүйдүн кайсы жагына барба, береке артылып, эмгек шаңы кайнап турган учур. Мына биз турган жер Сокул районундагы кайрак жер экен. Ушул жердин ар бир гектарынан 50-60 центнерден түшүм айланууда. Мунун башкы себебин дыйкандар жаздын жамгырлуу жана уруктун мыкты тандалышы деп билишет. Ал эми чүй жергесинде дагы кандай иштер болуп атат, мен силерге азыр кененирээк айтып берем. Мамлекет тарабынан өз убагында каржыланган суу чарба тармагындагы иштер өз натыйжасын берип баштады дейт дыйкандар. Кыш бою тазаланган арыктар жамгырлуу жаз түшүмдүн берекесин арттырып, учурда чүйлүк дыйкандар мол түшүмдү сапаттуу жыйнап алуунун аракетинде. Айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер Турдубек Асыпбековду Кыргызстанда ийгиликтүү фермер катары бардык таанышат. Ал жетектеген Келечек айыл чарба кооперативи 1200 гектардан ашык жерди иштетип, өзлөрүнө керектүү делген техникалар менен камсыз болушкан. Учурга аталган кооперативдин кырманы кызылга толуп турган кез. Арпаны чаап бүтүп калдык. 150 гектар 600 тонна арпа алдык. Среднийде 20-25 центнерден болуп атат. Анан будай озо 20 центнерден болуп атат. Будай жаңы баштадык. 150 гектар будай бар, ошондор. Күздүк будайлар кече күнү баштап таптык. Дагы 250 гектар будай калды. Кемин району чүй жергесинде климаты тоолуу шарттарга теңелип, райондун эли жалпысынан дыйкан фермерлик менен оокат кылышат. Аба ырайынын ыңгайлуулугунан аталган райондо түшүм жыйноо адаттан эрте башталып, көп жылдык чөп, кылкандуу дан эгиндерин жыйноо өнөктүгү күч алып турган кез. Жерде күч жок болот. Жерде күч жок, буга бериш керек болчу да. Кеминдин кырман талааларына алгачкы түшүм келип баштады. Жергиликтүү бийлик ээлеринин айтуусунда эми талбай эмгектенип, ушунча эмгек менен өндүрүлгөн түшүмдү сапаттуу жыйнап алсак деген ой менен бел чечпей эмгектенүүнү талап кылуудабыз дешет. Кемин районунда 27 000 айдоо жерибиз бар. Onun 3000'den aşığı kayrakı jер, kalganı pütüle suğa jер. Mına hazır Kızılakça bir ayıl hökümetinde turabız. Mına sizlerge şöp görсөтөйүндө быйылкы жаңы келген. Уруктар дегилген, 2 жолу сугарылды. Bizde bugün gördüңүздөр баягы кырманга барып. Биринчи эгинибиз уже алды келип түштү. Алды келип түштү, чабуулар башталды. Bizde buna boyun менен бар жогу стандарт деп biz эсептейбиз. Не дегенде мурунку жылдары, башка жылдары бунчалык эгин көтөрүлүп, бунчалык эгин данды болгон эмес. Мамлекеттин негизги саясаты элибиздин азык-түлүк менен камсыз кылуу иштери күндүн башкы талабы. Ошондуктан Кемин районунда айыл чарбасынын кайсы тармагында болсун өзгөрүүлөр бар. Фермер дыйкандардагы өз багыттарын бир-кыйла өзгөртүшкөн. Быйыл 2022 жыл бизге абдан жакшы жыл болду. Жазгы жамгырлар bu айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көтөрүлүшүнө абдан өбөлгө түзүп берди. Биринчиден, экинчиден биз быйыл Россия Федерациясынан алган кылкандуу дан эгиндерин үрөндөрү жалаң элита сортторун алганбыз. Ошонун негизинде түшүмүбүз жакшы болуп атат. Мына 2-3 күн болду. Эгин чабык башталды. Азыркы алдыңкы кайрак жерлерде 30-35тен берип атат. Чүй облусунун Москва районунда өсүмдүктөрдүн түшүмү мол болоору күтүлүүдө. Жазга аба ырайынын жаанчыл болушу жана көп жылдардан бери каражаттын тартыштыгынан жакшы каралбай келген чоң чүй каналынын тазаланышы менен сугат суудан эч быйыл көйгөй болгон жок. Түшүмдүүлүктү артыруу максатын көздөгөн Кайыңды кант заводу дагы дыйкандарды сапаттуу үрөө менен камсыздап келет. Алсак акыркы 3 жылдан бери Энгелс үрөн чарбасына Андромеда аталышындагы үрөн берип, чарбада сапаттуу түшүмдүүлүк мол болуп жаткан кези. Эми биздин чарба болсо кант кызылчасын өстүрөт, жүгөрү, соя жана будай менен арпа. Андан тышкары болсо сайыс менен чеснок эгебиз. Эми бул сорт Андромеда, бул үрөндөрдү бизде завод Кайыңды кант өзү эле бизге камсыздайт. Ошону алып келгенден кийин ошо 3 жылдан бери ошо Андромеда деген сортту биз өстүрөбүз. Бул тала болсо 50 гектар жер, сугат жерлер. Ошо жерде ошо кызылча сепкенбиз. Андан тышкары биз 80 гектарга кайрак жерге тамчылануу жагынан кызылчаны да сепкенбиз. Көп жылдардан бери сапаттуу үрөн эгип, түшүмдү жогору алган фермердин быйылкы түшүмүнөн дагы үмүтү чоң. Кандай гана аба ырайы болбосун, 7 күндүк жамгырдан жели өткөн суу жакшы дегендей, сугат суу быйыл өз маалында болушу менен түшүмдүүлүк дагы артылууда. Быйылкы сугат сезону боюнча айтып кетсем, мына өкмөт тарабынан жакшы жумуштар кылынды. Мына бычка тазаланып, суу деле анча-мынча лимит болгону менен жалпы жонунан жакшы.
2 сугат кылып мына Кудай буйрса жогору түшүм алабыз деп турабыз да. Бул 3 гектар талаада себилген. Пионер компаниясы айтып кеткенде Аквамакс линиясындагы засуха устойчивый өзгөчөлүгү ошондой. Учурда Москва районунда кылкандуу дарегиндери чабылып, күзгү өсүмдүктөр 2-3 суусун ичип жаткан чагы. Жалпы Москва районундагы жүргүзүлүп жаткан талаа жумуштары планга ылайык ишке ашууда. Азыркы учурда 806 гектар кант кызыл чашы ушу Москва районунда себилген. Эми быйылкы жылга, былтыркы жылга салыштырмалуу өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл жаан чачында жакшы болду. Анан кабинет министрлер тарабынан дагы жанагындай акча бөлүндү. Биздин Москва районунун акими дагы Ниязбек Эгемкулович да буга өтө көзөмөл кылып, быйыл ар бир айыл өкмөттөрүндө дагы бюджетинде каралды. Дыйкандардын түшүмүнүн мол болушу өлкөдөгү тамак аш тартыштыгын жөнгө салууга өбөлгө түшөт. Чүй облусунда түшүм жөнөштүктөрү 50%ке жакындап калды. Жаз айлары жаанчыл болгондуктан бийил кысылча менен дан эгиндердин түшүмдүүлүгү жогору. Дыйкандардын эмгеги акталып, түшүмдү мол алабыз деп күтүп жатышат. Былтыр жүгөрү кымбат болгондуктан бийил чүйдө эле бул өсүмдүк 1,5 миң гектарга көп айдалды. Андан сырткары буудай, кант кысылчасы жана күн карама өсүмдүктөрдү көп өстүрүүгө басым жасалган. Buğdayдын быйыл түшүмү жакшы. Ушул жерге 10 жылдан бери буудай айдап келген фермер былтыр 35 центтерден гана дан алган. Быйыл жакшы болду. Эми буюрса үзүрүн көрөм го деп турган убагы. Береке деп коет элибизде. Быйыл чүй жергесинде былтыркыга караганда 3 эсе, же тактап айтканда 35-40 центнерден айланууда. Ал эми бул жерде Аламидин районуна тиешелүү жерде гектарына 80 центнерден айланып атат. Чүй облусу боюнча учурда түшүм жыйноо кызуу жүрүп, дыйкандар бел чечпей эмгектенип, сарамжалдуу жыйнап алуунун аракетин көрүп жатышат. Аба ырайынын жагымдуу шарты, суга суу менен камсыз кылууга жумшалган эмгектер талаага кеткен жок дейт жергиликтүү бийлик ээлери. Быйылкы жылы мына дан эгиндердин Чүй областында оруп жыйноо кызуу жүрүп жаткан убак. Азыркы убакта ушул оруп жыйноо 50%га жакындап калды. Түшүмдүүлүк былтыркы жылга караганда кыйла жогору болуп, мына быйыл ирригация тутумдарын оңдоого каражат 1 миллиард ушул министрлер кабинети тарабынан бөлүнгөн. Ошонун жыйынтыгында мына суунун молчулуу болуп, сугат системасы оңдолуп, эгиндердин баарын сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол себептен мына быйыл дагы түшүмдүүлүк жогору болуп, азыр чүй жергесинде 30 центнерден жогору болуп жатат орточо алганда. Кант кысылчасынан көп түшүм алуу үчүн дыйкандар эми өзгөчө сугаруу ыкмаларын колдонуп, жамгырлатып сугарууга калышкан. Кара суу менен сугарууда жоготуулар көп болуп, кызылчалар чирип калган убак кестешчү. Анча-мынча суу менен эле аянттарды сугарып атабыз азыр. Бул спринклердин системасы кандай десем, каждый түпкө өз нормасын сууну берип турат да. И текши сугарылып турат. Кызылчаныкы бул эң кыйын нерсеси, если биз жанакы жүгүртмө суу менен сугарсак кол менен, чириги да көп болот, не кондициясы да болот. А бул азыр сугарып аткандыкы 99% чирик да болбойт, не кондиция да болбойт. Азыркы учурда Чүй облусунда түшүм теңинен көбү жыйналып калды. Быйыл азык-түлүк коопсуздугун улам дан эгиндерине, күн карамага жана кант кысылчасына өзгөчө басым жасалган. Жалпы кылкандуу дан эгиндерин жыйноо бир 10-15 күнгө эрте баштады жылдагыдан. Республикасынын түштүк региондорунда, дыйканчылык зоналарында 10-июнда башталган. Жалпы республикасы боюнча 234 миң гектар буудай, андан сырткары 233 миң гектар арпа эгилген. Ошон бардык жерлерде оруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Жалпы республика боюнча 470 миң гектар жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген болсо, учурда анын 35-40% жыйналып алынды. Ал эми бул көрсөткүч чүй жергесинде 50%дан ашты. Сапаттуу үрөн, ирригация тармагында жүргөн алгылыктуу иштер үчүн дыйкан фермерлер Айыл чарба министрлигине ыраазы экендиктерин айтышат. Каяка барба дыйкандар бири-бирине түшүмгө береке, кырман тоосун деп каалоо тилек айтышып, жүздөрүнүн эмгектери кайтып тургандары билинип турат.
Сталбек Абдыраев, Руслан Барыненко, ЛТР каналы Чүй облысы Атайын чыгарылыш үчүн.